18-24 октябрь аралығында Чүй облысының Сокулук районунун Белек айылындагы Белек ат майданында көкбөрү боюнча Кыргызстандын чемпионаты өткөрүлөт. Бул тууралуу Улуттук көкбөрү федерациясы маалымдаган. Турнир улуттук оюндун эрежелеринин иштелип чыккандыгынын 25 жылдыгына жана анын авторлорунун урматына уюштурулат. Республикалык чемпионат облустук форматта уюшулуп, ага өлкөнүн 7 дубаны жана 2 шаарынын командалары катышат. Биринчилерден болуп Талас облусу команданын курамын жарыялады. 12 оюнчунун 10-у Ынтымак клубунун улакчылары. Алар Жоки Орозбаев, Дастан Сагынбек уулу, Нуржан Мелизбек уулу, Ноурус Ратбек уулу, Тойчу Коргонбаев жана башкалар. Мындан тышкары облустун курамына Достук клубунун чабуулчусу Майрамбек Рыспеков менен Карабура жаатынын улакчысы Тилек Эсенбаев кирди. Талас облусунун машыгууларында Аватар менен Ахиллес тирешип жатканын байкасак, Ынтымактын аттары дагы оюнга чыгаары түшүнүктүү. Алдыдагы чемпионатта Талас негизги фаворит. Мындан тышкары Эрсултан Айдархан уулу, Таасбек Дүшейлиев, Астаркул Табышев сыяктуу оюнчулар курамга кирбей калгандыгын белгилеп коелу. Экинчиден болуп Бишкек шаарынын курамы жарыяланды. Борбор каланын курама командасынын негизин Көкжал командасынын оюнчулары түздү. Август айында өткөн президенттин кубогу мелдешинин 1-лигасында чемпион болгон Көкжал командасынын 5 оюнчусу Бишкектин командасына кошулган. Алар Алмаз Базарбаев, Адылбек Керезбеков, Адлет Төлбеков, Айбек Бакбаев жана Нурдин Болотбеков. Нурдин Болотбеков ошол чемпионатта, такта айтканда, президенттин кубогу мелдешинде 1-лиганын эң мыкты оюнчусу болгон. Ошондой эле жаш күч командасынан Бекназар Аматов, Четиндик командасынан Назар Баккелдиев менен Канта Идрисов бар. Үчүнчүдөн болуп Ысык Көл облусунун курамасы белгилүү болду. Курамдын көпчүлүгү Жетөгүз командасынын улакчылары. Алар Руслан Чыныбеков, Нурлан Усенов, Арслан Чыныбек уулу, Тынчтык Окенов, Ынтымак Эмил уулу жана Азим Болот уулу. Азим Болот уулу президенттин кубогу мелдешинде эл аралык лигада эң мыкты оюнчу болгон. Ошондой эле Ала тоонун коргоочусу Акбар Иманбеков дагы Ысык Көл облусунун курамына кирген. Мурас командасынын лидери Жаныш Конушбаев дагы курамда бар. Демек Ысык Көл дагы өтө күчтүү курам менен бул чемпионатка катышуу алдында турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин каналга кошулуңуздар. Алдыда аталган чемпионат тууралуу байма-бай кабар берип турабыз.